Temаны birinci karaganımızda grafikалық компоненттерди колдонуп сүрөт тартуу жана анын ичин боёу деп эсептелинет. Нол жерде мен силерге слайд жасадым. Биринчисинде тема силерде көрсөтүлдү. Эми бизде Delphi'nin графикалык мүмкүнчүлүктөрүн карасаңар болот. Көрүнүп атабы барыңарга слайд? Ой, гарант. Эми Canvas деген бул бизде свойство, башкача айтканда касиети деп эсептелинет. Delphi программалоо тилинде аны колдонобуз. Эми ол жерде кодду карасаңар, form 1 canvas rectangle деп турат, көрүндүбү? Выделить этип койдум. Бул жерде form 1 деген эмне? Биз силер менен Delphi'ни өткөнбүз го. Мына бизде form 1. Негизги терезебиз, көрүнүп атат, Эми ушул жерде эле canvas rectangle 10 анан 100 деген размер берилген. Rectangle эмне кызмат аткарат эле? Биз силер менен өткөнбүз го. Pascal тилинде rectangle деп өткөн элек го. Эмнени түшүндүрөт? Балдар активный болот. Rectangle деген кандай функция бизде? Боёкторду көрсөтүүчү. Жок, rectangle бизде тик бурчтук сызуу үчүн колдонулчу функция. Унутпайбыз да, Эми ушул эле кодду колдонобуз. Биз кааласаңар ушул эле жерден көчүрүп алып деле жазсак болот. Мисалы, терип отурбай эле Delphi программалоо тилин ачып, стандарт страницасынан бир компонент түшүрүп алабыз. Бул кайсыл компонент? Жакшы көрүнбөйт атат. Бир аз чоңойтайынбы? Көрүндүбү? Бир эчкен. Баттын бир компонент. Ушул баттын бир компонентин басканыбызда эки жолу бизде код жазуучу терезесибиз ачылат, Бул жерге биз азыр мен силерге көрсөткөн функцияны жазганыбызда, кодду жазганыбызда, мисалы, эмне чыгат деп ойлойсуңар? Тик бурчтук. Тик бурчтук, Мисалы, F9 клавишасынын жардамы менен биз силерде exe файлга алып келип алабыз, Delphi немес формасына. Ошондо бизде формага тик бурчтуктун чиймеси, башкача айтканда графикасы экранга чыкты. Эми ушул эле жерде силерде кийинки окно бизде x1, x2 деген, y дегенибиз бул координаталар, координата октору. X огу жана y огу деп эсептелинет. Азыр биз силер менен мондой түрдөгү программаны чыгарып алдык да. Эми кийингиси карандаш и кист дейт. Карандаш бизде pen деп которулат, Delphi программалоо тилинде, а кист бруш деп которулат. Биз силер менен брушту өткөнбүз, Pascal тилинде, билесиңер. Бруш эмне кызмат аткарат эле? Боёу үчүн колдонобузбу брушту? Бруш касиетине программасы. Караганыбызда нол жерде силерде карагыла. Бизде канча компонент турат? 2. Сүрөттөлүштү көрсөңөр, мисалы азыр мына Delphi'де жасайлы. Сразу эле shape деген компонент түшүрүп алабыз. Shape компоненти бизде графика чыгарат. Мына shape компонентин түшүрүп алдык. Shape компоненти бизде additional деген страницанын ичинде жайгашат. Эми силер менен color grid деген компонентти түшүрүп алышыбыз керек. Color grid компоненти кайсыл страницанын ичинде эле? Эсиңерде барбы? Түс чыгарганбыз го.
мына samples деген страницанын ичинден силер color grid деген компонентти экранга чакырып аласыңар. Мына бизде color grid компоненти экранга түштү. Түстөр боюнча иштөө. Андан кийин силер сөзсүз бир компонент экранга чакырып алышыңар керек. Аны басканыбызда бизде могул жердеги түстөр өзгөрүп туруш керек. Ан үчүн кайра эле биз могул жерге келебиз, баягы слайдыбызга. Бул жерде мына жазылып турат. Даяр бизде. Сразу эле көчүрүп алып туруп таштап алсак да болот. Мисалы, мына button компонентинин ичинен могул жерди оңдоп алабыз. Баягы бизде берилген кодубузду жазып алабыз. Бизде shape компоненти эмне кызмат аткарат эле? Гүлмира, Адина. Shape компоненти. Зууңарды жандырып алгыла. Суроо бергенде силер жооп берип турсаңар жакшы болмок. Мына shape компоненти. Түстөрдү алмаштырбайбы? Бизде бул просто графиканын кызматын аткарат. Могул жерде бизде түз, F9 клавишасын басканыбызда, мына бизде exe файлга келип түштү программабыз. Эми ушул жерде эле түз тандайсыңар. Мисалы, мындай түз тандайсыңарбы? Баттонду басканда бизде графикабыз каяка өзгөрөт? Кандай түскө өзгөрөт? Фиолетовый түс. Эми ошондой эле силер каалаган цветиңерди тандап туруп өзгөртө берсеңер болот. Мына көрдүңөр, бир эле коддун жардамында бизде экрандагы графикабыз өзгөрүп атат. Башкача айтканда, shape деген компонентибиздин түсү түрдүү түскө боёлуп жатат. Эми кийинки бул canvas brush деген касиетибиздин методдору. Башкача айтканда, иштөөлүү аракеттерин силерге түшүндүрүп бердим. Эми кийин бизде бул жерде вывод текста дейт. Экранга текст чыгаруу үчүн эмнени колдонгонбуз биз? Текстти кантип чыгарабыз экранга? Мисалы, Pascal тилинде текст чыгаруу үчүн кайсы функцияны колдонгонбуз? Кандай текст? Captionга кирип анан өзгөртпөйт. Каалагандай сөз. Мына эмнени түшүндүрөт? Эстедиңерби? Кайсы функция? Text out деген функция эсиңерге түштүбү? Эми карайбыз, Delphi программалоо тилине өтөбүз. Бизде могул компоненттерди өчүрүп алабыз дагы. Кайрадан бизге могул жерге кандайдыр бир текст чыгаруунун программасын түзүшүбүз керек. Button компонентинин ичине киребиз. Бизге shape керек эмес. Бизде бир эле компоненттин жардамы менен түзүп атканыбыз үчүн кайсыл форма керек болот бизде? Текст. Эми карагыла, бизде форма 1ге чыгарышыбыз керек. Ошон үчүн бизде эч кандай компонент колдонбой эле могул жерге form 1 точка деп эле беребиз. Canvas бул бизде берилген эле свойство, башкача айтканда касиети. Text out x, y деген бизде координата окторубуз. Мисалы, экранды элестеткиле x жана y огу деп, координатасы деп. Эми каалагандай могул жерде координатаны берсеңер, мисалы, 100 бул x огуна тиешелүү, экинчи 100 размерибиз бул y огуна тиешелүү. Эми могул жерде эки x, y окторуна размер бергенден кийин каалагандай бизде сөз жазып алсак болот. Мисалы, привет дейсиңерби, же болбосо здравствуйте дейсиңерби, боло берет. Бул просто бизде каалагандай сөздү берсеңер боло берет. Эми ушул эле программанын иштелишин көрөбүз.
button компонентini басабыз. Сөзүбүз чыкты. Көрдүңөр мына жерде аябай кичинекей болуп чыгып калды. Эми ушул жерде эле түскө боёп, анан сөзүбүздүн размерин чоңойтушка аракет кылышыбыз керек. Бунда да бизде кайра эле button компонентинин ичине киресиңер дагы. Бизде шрифти өзгөртөбүз. Шрифти өзгөртүү үчүн кайсыл свойствоны колдонот элекпиз? Силерге суроо. Шрифти өзгөртүү үчүн кайсыл свойство, башкача айтканда, касиетти колдонобуз? Caption бешке? Жок, caption'да бул касиет, ал жерде просто аттарын эле өзгөрткөнгө туура келет. Бизде размерин деп атабыз. Ичке color деген Color бул түс, адашпагыла. ичке мына өйдө компоненттер жактагы аалар бар го, бир ошолорго өзгөртө турабы? Жок, свойство дегенде кандай түшүнүп атабыз биз? Касиеттер бизде Object Inspector терезесинде жайгашат, билесиңер. Сен ошол ичке мына жакта бар го, баягы неме caption жактачы, caption'ын паст жагында. Caption жакка түшөсүңөр да, ошол жакта шрифт өзгөрткөн жерибиз бар, билесиңер. 25 ошол үчтө точка бар жерди бассаңыз, ошол жерден өзгөртөт. Эми карагыла, жок, ал жерден өзгөртсөк, бизде label компоненттеринге жазылган жазуулар гана өзгөрөт да. А биз ошонун англиски түрүндөгү берилген сөзүнү бул жака жазып алышыбыз керек, код сыяктуу. Ошондо кайсыл сөз болот? Шрифт деген англиски тамгасында, сөзүнө которгондо эмне болот? Фонт деген эмнени түшүндүрөт эле? Шрифт деген бешке. Шрифт дегенди түшүндүрөт. Эми бизде кандай шрифттер бар, билесиңерби? Фонт бул? Ооба, фонт дегенге киребиз. Ал жерде font.name анан кошточка бараар деп Tahoma деген шрифти киргизсеңер болот. Мына мисалы мен жаздым, киргиздим. Көрүнүп атабы силерге? Ооба. Эми экинчи бул жерде размерин беришибиз керек. Размер кандай которулат? Размер. Размер мен жанакы айткан астында caption жакта 3 точка бар эле, бир англисче сөз бар. Ошол жакта. Размерди ыйгаруу үчүн font size деген свойство, касиетти колдоносуңар. Бул жерде каалагандай мисалы 20-дан баштап берсеңер, бир аз размериңер чоңоет. Ошон үчүн мына жерге биз размерди 20 деп берип алдык. Эми стилин өзгөртүшүбүз керек. Жирный болобу, курсивный болобу, ошону беришибиз керек. Мисалы, стилди жирный кылыш үчүн кайсыл сөздү жаза алабыз биз? Жирный дегенде англисче кандай жазылат эле бизде? Мисалы, офистин программаларында деле жирный, курсивный, чёрный деген жерлер бар, билесиңер? Ошол жерин кантип берип алсак болот? Жынын кара басылган тамгасы бар, ошол эмеспи? Ошондо англис тилине которгондо кандай болот? Фонт style болочу. Эстейбиз. Bold деген эмне түшүндүрөт эле? Эстейбизби? Bold. Это жирный. Бизде берилген сөзүбүз баягындай жоон, анан чоңный болуп чыгат, билесиңер. Ошол жерин жазып берсеңер болот. Эми кийинки түсүн беребиз. Түстү кантип жазабыз? Мисалы, чыгарылуучу привет деген сөздү түсүн боёш керек. Кайсыл дейсиң? Жанагы бруш дегенди колдонобуз дечки? Жок, брушту эмес, баягы түстү өзгөртүү үчүн кайсыны колдонобуз деп айттым. Жанагы компонент беле? Кайсыл? Color дегенди. Color. Эми color'ду берүү үчүн мисалы кандай түскө боёйлу? Кандай түстөр бар бизде?
Жашыл бар, фиолетовый бар. Мисалы көк түскө Красный, бойле, фиолетовый, өзүңүздүн желтый. билген эле түсүбүз көк түскө бойло, мындай силерге да жакшына көрүнөт. Эми ушул эле мисалдын иштешин көрөбүз. F9'убуз басабыз, болбосо бизде мына жерде жашыл жанган кнопочкабыз, Эми button компонентин басканда кайсыл жер өзгөрүп кетти? Эмне үчүн бизде Button абдан чоң болуп кетти. ошол Ооба. эмне үчүн көрүнбөй атат? Кайсыл жерден биз туура эмес Эске чоңойтуш керек экен размерин. размерин Эчке размерин чоңойтуш керек экен. Аны жазып алдык. 20 миллион болот. Кайсыл жерден адашып калдык? Жана button ичинде квадрат турат го, ошону чоңойтуш керек. Аны эмне этлешке? Кайсыл квадратты? 20-ны 50 болуп көрмөлүбүз. Чоң болуп кетиптир го. Бу өтө эле чоң болуп кетпейби 50 болсак? Анда 30 кала эчке. Эчке 10 кылып көрбөйлүбү? 10 кылсак аябай эле кичинекей болуп кетет. Мына. Көрдүңөрбү? Өзгөргөнүн байкадыңарбы? Бизде баягы привет деген сөзүбүз, могул жерде аябай кичинекей болчу, туурабы? Эми ошону силер чоңойтуу, бул жерде силерде null компания, жардам менен чоңойду. Font size 30 деген. Бая бизде 20 болчу. Азыр 30 деген размер менен өзгөрүлдү. Байкадыңарбы ушул жерден, Эми карагыла, бизде font деген эмне кызмат аткарат экен? Эми атын эчке атын жазат. Атын жазат. Атын берет, Текст жазат. Текст жазбайбыз. Шрифтин атын берет. Font size бизде шрифтин размерин берет. Font style деген стили, курсивный, жирный деген жерлерибиз бар, А font color бизде берилген текстин түсүн өзгөртөт. Эми карагыла, form 1 canvas text out деген эмне кызмат аткарат экен ошондо? Привет дегенди Текст жазат. чыгарат экен. Привет деген Экранга текст чыгарат. сөздү 100 размердеги координатада форма 1 Экранга чыгарат. формасына чыгарып берет, түшүндүңөр, Эми силерге бир даяр бир мисал жасап койдум эле, ошону көрсөтөйүн, ато бизде 40 мүнөт тез эле бүтүп калат экен да. Ошону карасак, бул мисалды өчүрүп турайын. Бул керек эмес, силер сактап неме кылышты уже өзүңөр үйрөнүп калдыңар билесиңер. Могул жерде Ограничение алып коюп тургу. ограничениясы бар, 40 мүнөттө бүтүп калат да, азыр канча убакыт кетти билбейм. Алып коюп тур дейт. Мен силерге билесиңер, курстук иште задание бергем, Эсиңер темаларыңар, үстүдөн иштеп атсаңар керек. Мына бизде бүгүнкү темабыз ушул неме болгон үчүн бир канча формаларды байланыштырып туруп мисал көрсөткөнмүн. Мисалы мына меню түзүү үчүн бизде стандарт компоненттин ичинде main menu деген компонентти экранга түшүрүп аласыңар. Мына жерде түштү. Буну 2 жолу басканыңарда силерде дагы бир окно ачылат. Мына жерде. Бул ар бир жерде силерде кандай меню киргизесиңер, кандай сөз киргизесиңер, ошол жерди көрсөтүп алышыңар керек. Мисалы бизде палитра, графикада түстөрдү боёдо палитра, анимациянан чию деген paintbox деген компоненти колдонулат. Ошон үчүн бизде мына жерде палитра, анимациянан paintbox компоненти деп меню түзүп алдык. Мына жерде менюлар көрсөтүлүп турат. Көрдүңөр, көрүнүп атат, Эми бунун ар бирини байланыштыруу үчүн бизде кошумча формалар түзүп алабыз. Бул формаларды мен даярдап койгонум үчүн силерге ар бирин монтип чакырып берем. Бая биз силер менен иштеген компоненттер. Бул экинчи форма. Могул жерде үчүнчү форманы экранга чакырабыз. Бул жерде анимация менен иштейбиз. Эми үчүнчү формабыз бул paintbox деген, төртүнчү формабыз paintbox деген компоненттин колдонуу боюнча. Эми F9 кызматчы клавишасынын жардамы менен программабызды биз
exe faylga alып келип алабыз. Мына exe файлын көрдүңөр, баарын могул жерде көрсөтүп турат. Мисалы, палитраны колдонуу. Мына биринчи компонентибиз shape компоненти, экинчи компонент бул color grid компоненти, үчүнчү компонент бул radio group компоненти. Бул жерде графикалык фигуралар берилген, төртөө. Силер кааласаңар дагы кошсоңор болот. Мисалы, мына айлана. Shape компоненти өзгөрүлдү, көрдүңөр, айланага өзгөрүлдү. Бул жерде берип аласыңар, каалаган түскө боеп алсаңар болот. Кааласаңар эллипс меники Y огу боюнча жоонурайып кеткен үчүн мына жашыл түскө боелду. Мисалы, төрт бурчтук десеңер, мына shape компонентибиз түрдүү болуп өзгөрө берет. Мына көрдүңөр, бул палитраны колдонуу боюнча. Эми анимация түзүү боюнча. Анимация боюнча бизде animate деген бир компонент бар, анан 3 button компонентин колдонгонбуз. Бул жерде мына даяр эле анимацияны алганмын. Силер кааласаңар соткаңарды анимация түзүү эле Delphi программалоо тили менен байланыштырып алсаңар да болот. Мына мисалы пуск десек, бул анимациянын кыймыл аракетин көрө аласыңар. Көпчүлүгүңөрдө же экөөңөрдө же үчөөңөрдө курстук иш бар анимация боюнча, билесиңер, мультимедиа башкача айтканда. Ошондо силер өзүңөр анимацияны ушундай түзсөк болобу? Кандай дейсиң? Өзү түзсөк болобу ушундайбы? Ооба, өзүңөр түзсөңөр болот. Бирок ар бир кыймылны сактап чыгышыңар керек болот. Ошон үчүн мына силерде азыр уже даяр эле анимация MP4 кылып сактап алып туруп эле, аны форма менен байланыштырып алганбыз. Стоп кнопкасын басканда силерде анимациялар кыймыл аракети токтойт. Эми үчүнчү компонентибиз бул Paintbox компоненти, үчүнчү менюда жазылып турат. Буну басканыңарда пустой эле экран чыгат. Бирок мындай караганыңарда пикселдер чийилип атат. Көрүнүп атабы? Өтө майда болуп калды. Кызыл түстөгү пикселдер, булар точкалар башкача айтканда. Эми ушул жерде силер каалагандай графика түзүп аласыңар, бирок түз сызык менен байланышкан графика түзүп аласыңар. Мисалы, мына көрдүңөр, дагы бир точканы белгилесеңер, 3 бурчтук немесини түзүп алсаңар болот, иштебей калат булдар. Мына 3 бурчтук түзүп алдык. Бул жерде Paintbox'тун кызматы, бул компоненттин кызматы түз сызыктарды бири-бири менен байланыштыруу болуп эсептелинет. Азыр мен силерге ар биринин кодун ачып көрсөтүп беремин, кандай колдонулат, ошол жерлерин көрсөңөр, анан өзүңөр да жасап көрөсүңөр буну. Көпчүлүгүңөрдө компьютер жок болгондон байланыштуу, эми бир аз болсо да ушинтип көрүп алгыла. Мен мына мисалды сактап коем, силерге өтүп аткан теманычы. Кааласаңар силерге жөнөтүп берем. Эгер дагы бир сыйра кайталайм десеңерчи. Эми бул мисалдын коддорун көрөбүз. Меню жазуу үчүн силерде main меню компонентин колдондуңар. Paintbox'та бизде бир гана paint деген компонент чыгат. Мына бизде Paintbox деген компоненти. Буну байланыштыруу үчүн мисалы мына жакта ар биринин өзүнүн иштөө кызматы болот. Bunun içini караганыңарда өзүнүн коду бар. Paintbox, Canvas, Pixels. Pixels bizde точка деген түшүндүрөт. X, Y координатасында точкалар кызыл түстө чыгар деп берилип атат бул жерде. Андан кийин баягы бизде көк түстөгү графика чыкты го. Ошону бул жерде Paintbox Mouse Down деген бизде касиет бар, Object Inspector жакта. Ошол жерге мындай түрдө берип аласыңар. Мисалы, Paintbox деп. Pen деген эмнени түшүндүрөт деп айттым мен силерге? Ручка. Карандаш, Карандаш эске. Көк түстөгү түс менен бизде графика, башкача айтканда, түз сызык сызып алабыз. Бунун узундуктарын карайсыңар. Width деген жерлер бар, билесиңер, Узуну, турасы, хай дегендер бар го бизде. Ошол жагын карап аласыңар, мына бизде. Баары көрүнүп турат. If операторунун жардамы менен карайсыңар. Мына
Move to деген эмне кызмат аткарат эле бизде? Line to анан move to деген. Силер менен Pascal тилинде өткөнбүз го функцияларды. Line, move дегендерди. Ачка. Түз сызык сызууда колдонулчу функциялар болуп эсептелинет. Бул бизде биринчи Paintbox менен иштөө үчүн компоненттер болуп эсептелинди. Эми палитра боюнча карасак, силер менен буну практикада да көргөнбүз, билесиңер. На shape компоненти, color компоненти бул жакта, color grid деген компонент, и бул жакта radio group деген компонент. Мисалы, силерде суроо болушу мүмкүн, radio group компоненттин ичине null сөздөрдү кантип киргиздиңиз деп, Силер менен практикада биз көргөнбүз, компонентти белгилеп алып туруп, Object Inspector деген жагыбыз бар, терезебиз. Ошол жерде strings деген касиет бар. Ошол жерге кошуп алсаңар боло берет. Мисалы, мына жерде айлала, эллипс, төрт бурчтук, тик бурчтук деп жазылып турат. Ошол жерге дагы бир канча геометриялык фигураларды кошсоңор болот. Эми ар бир компонент кыймыл аракетке келүү үчүн эки жолу басканыңарда бизде берилет, коду. Case оператору эмне кызмат аткарат эле? Силерге суроо, case оператору эмне кызмат аткарат? Сактайбы? Жок. Сактоо милдетин аткарабы? Катары менен эме алып бербейбизби? Ирети менен. Тизмеги менен да катары менен жазат. Катары менен жазат. Дагы негизги кызмат эмнеде case операторунун? Нумерация коюп бербейбизби? Нумерация бул жерде сөзсүз милдеттүү түрүндө берилиш керек. Case операторунун кызматы, негизги кызматы тандоо. Бизде мына жерде айлана, эллипс, квадрат, тик бурчтук деп бердик го. Ошонун бирөөсүнү танда деген сөздү маанисин түшүндүрөт. Мисалы, мына жерде айлана circle деп жазылат, англис тамгасына которгонуңарда. Эллипс бизде эллипс эле болот. Квадрат square и тик бурчтук rectangle. Бунун ар бирини shape деген компонентке ыйгарып аласыңар. Бул жерде тандоо операциясы жүрүп атат, жана ыйгаруу операциясы дагы жүрүп атат. Берилген фигураларды shape компонентине ыйгарасыңар, жана тандоо жүргүзөсүңөр. Эми color grid карайбыз. Color grid компонентини силер shape компонентине ыйгарып аласыңар. Ыйгаруу дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ыйгаруу оператору кайсыл бизде бул жерде? Өткөзүп аласың. Жок, ыйгаруу оператору кайсыл эле? Бруш эмеспи? Кандай? Shape brush. Shape brush бул компонент. Ыйгаруу оператору кайсыл жерде жүрүп атат? Color grid эмеспи? Мына, эмне түшүндүрөт? Көрүндүбү? Кош точка барабар. Кош точка барабар бул бизде ыйгаруу операторунун кызматын аткарат. Эми силерде Ошону кошуп жазсак ыйгарылып калабы? Ооба, эмнеге дегенде силерде color grid компонентини, мына color grid компонентини силер null shape bir brush color деген компонентке ыйгарып берип атасыңар. Ошондуктан силерде null жерде каалаган геометриялык фигураны тандап, түстү тандаганыңарда shape да өзгөрөт, билесиңер. Түсү да өзгөрөт. И бизде берилген геометриялык фигуралар дагы өзгөрөт. Ошон үчүн тандоо операциясынын кызматын аткарат жана ыйгарылат. Ар бир компонент бири-бири менен байланышы бар. Эми бизде анимация калды. Анимация. Мына анимация менен иштөөдө эки эле компонент, биринчиси animate деген компонент, экинчиси button. Булар button компоненттери, 3 дана түшкөн. Эми animate деген компонентти белгилеп алып, анимацияны байланыштырышыбыз керек да. Могул жакта Object Inspector терезесине өтүп туруп, file name деген касиетке өтөсүңөр.
Ал жерде басканыңарда силерде окно чыгат. Бул бизде мына менде даяр болгон анимация. Белгилейсиңер, открыть десеңер, бул жерде AVI файл могул жерге бекитилип калды. Ошондо силерде мына жерде exe файлыбызда анимация менен иштөөнүн кыймыл аракети жүрүп атат. Эми ушунун кодун көрүү үчүн мына мисалы карайбыз. Бул аябай чоң, эми бир аз кыйналышыңар мүмкүн. Ар бирини жазсам көп убакыт талап кылгандыгынан мен силерге мына жерде даяр кылып койдум. Мына баттан бир компонентибиз бул пуск кызматын аткарат. If оператор эмне кызмат аткарат эле? If then else оператор эмне кызмат аткарат бизде? Биз силер менен жок. If then else оператору. Шартты текшерүү оператор. Условный оператор башкача айтканда. Бизде мына жерде тандап атат. Анимациябыз эгер туура эмес, false болуп калса, анда бизде анимациябыз стоп болуп калсын деп атат. Мына жерде көрдүңөр, стоп деген сөздү кошуп атабыз. Антпеси силерде true болуп иштей берсин. True бул бизде чыныгы дегенди түшүндүрөт. Анда силерде анимацияңар иштейт. Башкача айтканда кыймыл аракетке келет деп атат бул жерде. Бул жерде пуск басканыбызда false болсун, болбосо true болсун деген кызматты текшер деп атат. Бул жерде вывод с первого раза деп атат, последний кадр и остановить отображение. Остановить дегенде бул бизде берилген көрсөтүлүштү токтотуу, башкача айтканда стоп кызматын аткарат. Эми экинчиси бул жерде кадрларыбызды үзүп башкача айтканда кыскартылган иретте чыгаруу деген түшүндүрөт. Бул жерде frame менен animate компонентин бири-бири менен салыштыруу кетип атат. Анимация кызмат аткарылган болсо, анда frame токтоп турсун. Анимация кыймыл аракетке келе берсин. Эгер frame анимациядан чоң болгон учурда, анда анимация токтоп, бизде frame кызматы ишке кирсин дейт. Анимация токтоп калганда бизде экранда эмне пайда болуп калып атат? Стоп деген сөз тура. Пуск деген баскычыбыз стоп деген баскычка өзгөрүп калып атат. Азыр силер мына мисалда кайсыл жерди түшүнбөй калдыңар? Мына форманы бири-бири менен байланыштыруунун жолун көрсөтүп берейин. Бир форма экинчи форма менен кандай байланышат? Мен силерге бир көрсөтүп бергем практика сабагында, билесиңер. Кайсыл кызматчы код менен байланышат? Мисалы, мына палитра колдонуу деген формабыз палитранын окносу менен берилип калыш керек. Болбосо мына paintbox компонентин байланыштыруу үчүн кайсыл кызматчы сөздү колдонобуз? Мына экранга ачып койдум. Ойлонобуз, көрөбүз. Null форма эмне кызмат аткарып атат? Show деген бишке? Show. Мына палитраны колдонуу деген менюну басканыбызда силерде form 2 show деп жазышыбыз керек. Ошондо бизде мына биринчи негизги меню түзүлгөн окнобуз бул бизде форма 1 деген түшүндүрөт. Экинчи окнобузду биз палитраны колдонгонубуз үчүн мына бизде палитраны колдонуу окносу. Аны биз жазабыз. Бул экинчи форма. Мына жерде экинчи форма экени мына жерде көрүнөт. Мына Object Inspector немес терезесинен көрүп алсаңар болот. Ошондуктан палитранын колдонуу биринчи менюсуну басканыңарда форма 2 деп путь көрсөтөсүңөр. Ошондо силерде палитраны колдонуу баскычын басканыңарда мына окно ачылат. Кийин анимация боюнча бул форма 3
форма терезесин экранга чакырыш керек. Ошондуктан форма 3 шоу деп беребиз. Шоу деген смотреть деген, башкача айтканда кароо, болбосо чакыруу деген түшүндүрөт. Бул сөздүн синонимдери аябай көп. Көп жерде колдонулат. Ошон үчүн форма 3 точка шоу деп алсаңар, бизде 3-чү компонент, 4-чү компонентибиз колдонулуп калат экен. Эми exe файлын карайсыңар. Палитраны басканыбызда, менюсун басканыбызда форма 2 чыгат. Палитра программалоодо колдонуу деп. Эми анимацияны түзүү дегенде бизде бул 3-чү форма чыгат. Бул деген мына анимациянын иштелиши. Стоп басканыбызда анимациябыз токтойт. Кийин 3-чү менюну басканыбызда бизде Paintbox компонентинин колдонуу окносу чыгат. Бул жерде каалагандай графика жүргүзүп алсаңар болот, точка менен берип алсак. Эшке өзү сызат ушуну? Ооба, силер өзүңөр мына мышканын жардамы менен, мына бизде курсор мындай пикселдерди чыгарып атат кызыл түстө. Эгер силер мышканын азменде мышка жок, мышканын жардамы менен оң жагын басканыңарда мондой графиктер чыгат силерде. Ошондо силерде 3 бурчтук түзүлдү. Бүгүнкү темадан график түзөсүң же бар? График эле түзөсүңөр, түз сызык менен түзүлгөн графиктерди гана. Айлана сыза албайсыңар. Бирөө эле? Жок, 4 бурчтук түзгүлө, 3 бурчтук түзгүлө, кааласаңар бизде тик бурчтук бар, кааласаңар трапеция бар. Жалаң түз сызыктар менен байланышкан графикаларды түзсөңөр боло берет. Бул бизде бүгүнкү темабыздын кыскача түшүндүрмөсү. Силерге жакшы түшүндүрүп бере алдым деп ойлоно берейин, ынана берейин, жакшы түшүнүштү балдарды. Эми могул жерде мен силерге суроолорду даярдап койдум. Тапшырмалар силерде. Графикалык методдорду жазасыңар биринчисинде. Экинчисинде точка деген касиетти колдонуп, экранда мындай точкалардын жардамы менен түстөрдү чыгарганга аракет кылгыла. Үчүнчүбүз линия боюнча метод. Бул жерде линияда line процедурасын колдонуп иштейсиңер. Line to деген процедура бар, билесиңер, түз сызык сызуу боюнча. Ушул 3 задания силерге берилет. Кааласаңар Pascal тилинде, кааласаңар C тилинде, болбосо эми мүмкүнчүлүгүңөргө карап көргүлө. Көпчүлүгүңөрдө баягы компьютер жок болгондугуна байланыштуу. Мен силерди Pascal тилинде иштей бергиле деп атам. Ошондо силерде точка чыгаруу, линия сызуу, каалагандай графиканы тургузуу боюнча мисалдарды иштеп, мага жөнөтсөңөр болот ал жерде. Компьютери барлар Delphi программалоо тилинде ушул заданияны аткарып, мага видео кылып жөнөтөсүңөр. Ар бир кодун карайм. Эми бул силерге тапшырма болду. Суроо. Силерге Canvas касиетин колдонуусу кандай жүрөт экен? Эмнени түшүндүңөр Canvas касиетин бергенде? Кандай колдонулат? Эмне кызмат аткарат экен Canvas? Canvas свойствосы бул өзү эмне деген? Азыр могул жерде ар бир колдонулган компоненттерди эстеп калдыңарбы? Мисалы, экинчи сурообуз бизде графический компонент, графикалык компоненттер болуп атат. Азыр мен силерге көрсөткөн мисалдардан кайсыл компоненттерди эстеп калдыңар? Color grid, Color grid. бурчтукту, 4 бурчтук элеске ошол. Кайсыл функциялар? Ал компонентке кирет, ал функцияга кирет. Brush деген чечке? Brush бул свойство, метод башкача айтканда ага кирет. Компонент дегенибизде биз ар бир страницадан
формага түшүрүп алынган компоненттерди айтабыз. Ошондо бизде формага кайсыл компоненттер түштү? Кайсыл компоненттердин жардамында мисал чыгардык? Shape деген компонент бар бекен? Ооба. Color grid деген компонент бар, Андан кийин ооба. Дагы кайсы компонентти колдондук? Аягында баягы точкалар чыгардык, Үчүнчүсү линия неме? сыздык го. Кейспечпи? Paint box компоненти. Дагы кайсыл компонент? Ооба. Анимация тургузуу үчүн, болбосо экранга чыгаруу үчүн кайсыл компонентти колдондук? Анимацияда. Палитра. Тартынбайбыз, каттуу айтабыз. Анимацияны экранга чакыруу үчүн кайсыл Анимация. компонентти түшүрүп алдык? Мынау кайсыл компонент? Анимация деген неме эле? Point box беле. Бул paint box. Paint Бунда box. бизде линиялар чыгардык. Мынау кайсыл компонент? Мынау кайсыл Палитра. компонент? Color print. Color grid. Палитра. Мынау кайсыл компонент? Шрифт. Shape компоненти. Азыр бизде анимация түзүү боюнча Үч компонент. кайсыл компонентти колдонобуз анимация түзүү боюнча? Animate деген. Animate деген компонент. Ошондо Animate деген компонент, анан button. Button бул бизде кызматчы клавишалардын компоненти болуп эсептелет. Булардын ичинде биз көбүнчөсү код жазганга ылайыкташылган компонент болуп эсептелет. Ошондуктан бизде графикалык андай графика түзүү боюнча, болбосо боёо боюнча, чийүү боюнча кайсыл компоненттер дегенде силер color grid, shape, animate, анан paint box компонентин айтып өтүшүңөр керек да. Ушул 4 компонент, негизинен 4 компоненттин жардамы менен силер чийүү, башкача айтканда тартуу, анан ичин боёо боюнча теманы түшүнүп ала аласыңар деген ойдомун. Ушул 4 компонентти колдонгула. Силер дагы мына формаларды көрүп атасыңар, биз 4 форманы бири-бири менен байланыштырып, бир аз болсо да чоңураак программа иштедик. Ушундай кылып туруп силер да курстук иштериңерди жазсаңар болот, байланыштырып туруп. Анан мен силерге могул жерде слайдда каралган боюнча мына контролдук суроолор бар. Ушуларды үйдөн карап мага жазасыңар, билесиңер, ар бириңер өз алдынча суроолорго жооп бересиңер дагы, мага өзүмө жөнөтсөңөр болот. Эми тапшырма боюнча, мына бизде тапшырмалар. Буну силер аракет кылгыла, компьютер барылар, компьютерда Delphi программалоо тилинде чыгаргыла. Эгер жок болсо, ар бириңердин уюлдук телефонуңар нормальный иштейт турабы? Pascal тилине онлайн кылып көчүрүп алып туруп, ал жерде ушул функцияларды иштетип, мага бир мисал кандайдыр бир графика түзүп жөнөтсөңөр болот. Эми могул жерде 3-чү суроого токтолуп өтөйлү. Фонт деген касиет эмне кызмат аткарат экен? Бай силер менен ар бирине өз алдынча мисал чыгарабыз. Фонт свойствосы, касиети башкача айтканда эмне кызмат аткарат? Бая карап өттүк. Ооба. Шрифт менен иштөөдө, шрифт кызматын аткарат. Ал жерде бизде берилген тексттердин размерин чоңойтот, кичирейтет, ошол кызматын аткарат. Жана аларды боёо үчүн кайсыл түстөрдү колдонобуз, стилин кантип өзгөртсөк болот, ошол үчүн бизде фонт касиети колдонулат деп жооп берсеңер болот. Эми бул контролдук суроолор менен силерге берилүүчү тапшырмалар силерде эсиңерде калсын. Эстеп калдыңар окшойт, Ушунун ар бирине жооп берип,
кааласаңар WhatsApp'tan, кааласаңар AVN'den жөнөтсөңөр да болот. Видео кылып туруп тартып жасаган нерсеңерди, анан коддорун да көрсөткүлөм, мунун жардамы менен иштедим. Аягында exe файлым мондой түргө келди, эжеке, анан мондой болуп чыкты деп ар бирине токтолуп видео кылып туруп мага жөнөтсөңөр да болот. Бул немеңер бүгүнкү темабыздын баары мындай запись болду. Кааласаңар мен силерге жөнөтүп да коем. Бир сыйра карасаңар да болот. Анан мага Соно немеки группага таштап бериңиз эжекей. ооба, макул, группага таштап коем. Анан мага суроо барбы? Бүгүнкү тема кандай өтүлдү? Түшүнүктүү болдубу силерге? Ооба, суроо бар эжеке, мына заданияларды бүгүн жазышыбыз керекпи? Заданияны сактап калгыла. Практика болот бизде, билесиңер, эртеңби? Саат 1-де. Эртеңге чейин ушуну көрсөтүш керекпи? Эртеңге чейин аракет кылгыла, болбосо силерге убакыт берем дагы. Кийинки жума ушул убакка даярдасаңар да болот. Мага жөнөтсөңөр болду. Бирок ушул программа тапшырмаларды программа иретинде мага көрсөтсөңөр аябай жакшы болмок. Канчалык мен өткөн теманы түшүнгөнүңөрдү ошо түзгөн программаңардан байкасак болот да. Анан бизде мындай Zoom'да лекция өткөндө, практика өткөндө мүмкүн болсо көбүрөөк катышканга аракет кылгыла. Эч болбосо дагы мына аралыкта болсо дагы силерге бир аз болсо дагы мындай билим бергенге аракет кылайын мен дагы. Анан жөн эле жүрбөйлү балдар. Силер да активный болгула, сурагыла, WhatsApp деле бар. Эгер могул жерде видеодон уялып атсаңар, анда WhatsApp менен байланышып, мага өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар да болот. Элдарбай, бүгүн сабакка катыштың, жакшы. Эми мисалда иштегенге аракет кылабыз, Эжеке, мен Паскалда иштешим. Суроом бар эле да, жооп берип коесузбу? Ооба. Айтсаң болот. Эжеке, Паскалда кандай иштеш билбей атам да. Паскалда биз билесиңер, көбүнчө графиканы караганбыз. Графикада ар бир функциялар, процедуралар колдонгонбуз. Ошолордун жардамы менен чыгарсаңар болот. Delphi'degi графикалык функциялар Паскалда дагы ошондой эле колдонулат. Бир гана компонент жазылбайт. Бая биз силер менен жаздык эле го, brush, точка, color, анан ыйгаруу оператору, анан бул жакта кандайдыр бир размерлери. Паскалда андай болбойт. Бизде Паскалда жазганыбызда ректангл, кашан ичинде 4 точка размер беребиз, координатаны. Ошон менен эле чыгат. Эгер айлана сызабыз десеңер, x, y огу, анан радиус кетет. Ошол боюнча колдонсоңор боло берет. Дагы барбы суроо? Эчке, сизге суроо да. Жанакы, сиз бизге үйрөткөн видеолоруңузду жөнөтө аласызбы ар бирибизге мындай личкадан? Макул. Жөнөтсө болобу? Группага эле таштап койсун да, личкабызга жөнөтүп отурабы эжеке? Макул, азыр мен силер менен мына жерде Группага эле баарын таштап коесуз иште. AVN'ге жүктөп коем мисалдарды. AVN оңоюраак экен, силерди ачат да, AVN ачып атабы? Жок эжеке, AVN'ге кире албай атабыз. Анда WhatsAppка эле группага таштап коем. Ошол аркылуу Эчке ал жакшы ачпай атат да, мындай. Макул, силерге жакшы кылып көрсөткөнгө аракет кылайын. Группага таштап коем. Иштелген бүгүнкү мисалдар кандай болуп атат, Анан ошого карап силер өзүңөр компьютериңарда иштеп, кандайдыр бир башка графикалар түзүп мага жөнөтсөңөр болот. Анда бүгүнкү теманы аяктайлы. Макул эжеке. Силерге да катышып бергениңерге чоң рахмат. Көбүнчө силер Пафтаз 119 группасы болду окшойт, Анда кийинки сабакта көрүшкөнчө, кийинки сабакта да активдүү болойлу. Саламатта калыңыз.